2018 жыл кыргыз спорту үчүн маанилүү жана спорттук иш-чараларына бай жылдардан болду. Спортчулардын эрдиктерин жана жемиштүү ийгиликтери тууралуу алдыда Sport Life көрсөтүүсүнүн жыйынтыктоочу чыгарылышында көрө аласыздар. Анда кеттик. Кыргызстанда жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен каттоодон өткөн 108 федерация бар. Каттоодон өтпөй өз алдынча мелдештерди өткөрүп жаткан спорттук уюмдардын дагы саны арбын. Жыл соңунда эл катары жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги да жыл ичинде ийгилик жараткан спортчулар менен машыктыруучуларды аныктады. Өткөрүлгөн иш-чарада мыкты спортчу жана машыктыруучу номинациясы менен 7 категорияда 17 адам сыйланган. Эрең ишке берден мен башында улактатчымын. Ошо менен эң ишке бир катышып калып, күчүм сынайын деп көрүп, жакшы ийгиликтерди жараттым. Ошо менен эрең ишке аябай кызыгып, азыр 10 жылдан бери эрең иште Кыргызстандын чемпиону болуп, Азия оюнуна барып, көчмөндөргө жолдомо алып, көчмөндөр оюнунда Кудай буйрса мында чемпион болуп, жылдын мыктысы болуп тандалып чыкканыма аябай кубанычта турам. Бул жылдын мыктысынын аркасында көптөгөн менин мээнеттерим жатат. Себеби мен алыш күрөштө 8 жылдан баштап ушул күрөштү аркалап келем. Жана 8 жылдын ичинде жакшы көрүнүктүү ийгиликтерге жетиштим деп ойлойм. Ал үчүн ар бир спортсменден талыкпаган эмгек талап кылынат. 2020 боло турган Олимпиадага чейин көптөгөн бизде мелдештер дүйнө чемпиондор, дүйнө кубоктор күтүп турат. Ошондуктан дайыма өзүмдү даярдануу процессин алып жүрөм. 2018 жыл абдан ийгиликтүү жыл болду. 2018-те бизде отбор болгон чемпионат Азия оюндарына, чемпионат Кыргызстанда болгон. Адам утуп жеңип чыгып, ошол жылы эле Азия болду бизде Бишкек шаарында. Алгадан катышып, ал жактан биринчи оюндарды алып, андан кийин кайра эле Азия оюндарына даярданабыз деп катуу даярданып, Москвага барып сборлорду өтүп, андан кийин Бишкекте, Көлдө, кайра Бишкекке келип даярданып, жакшы максат койдук. 2019 жылда биз үчүн абдан маанилүү жылдардын бири деп айтсак болот. Анткени Олимпиадага жолдомо алуучу жылдардын бири болот. Андан тышкары биз өзүбүздүн дагы мамлекеттик агенттикке максат койгонбуз. Жыл сайын ошо республикабызда дүйнөлүк чемпионат болбосо дагы азиялык чемпионаттардын бир 3-4 спорттун түрү боюнча өткөрүп, ошол спортту пропагандалоо биринчиден, экинчиден чет мамлекеттен келген спортчулар биякка келип биздин шартыбызды көрөт. Анан биздин эле ушулда машыктыруучулар, спортсмендер чоң мындайча айтканда опыт алышат да. Ошол себептен 2019 биз үчүн да абдан жакшы маанилүү жылдардын бири. Ошого байланыштуу мына жыл башталган баштап эле спорттун түрлөрү боюнча чемпионаттар өтүп баштайт. Олимпиадага жолдомо алуу боюнча команда курама түзүлүп, ошолорго даярдык көрүп баштайт. Андан тышкары ошо республикабызда кийинки жылы комплекстүү маанилүү иш-чаралар бар. Бул 4 жылда бир жолу болчу Олимпиаданын түрлөрү боюнча спартакиада деп коебуз. Эмки жылы ошо Кудай буйрса Бишкек шаарында өтмөкчү. Андан тышкары Азиянда чемпионаттарын алып атабыз. Бүгүнкү күндө кол уруш күрөшү боюнча, анан триатлон боюнча дагы ошо Азиянын чемпионатын календарга коюп атабыз. Андан тышкары экинчи СНГ мамлекеттердин арасында улуттук спорттор боюнча фестиваль болот. Муну да биздин демилгемиз менен исполком СНГга кирген. Биринчисин ошо Россия өткөрүп берген, экинчисин биз эмки жылы Кудай буйрса июнь айларында Көлдө өткөрсөк деп пландап атабыз. Кирип келаткан 2019 жаңы жыл менен жалпы кыргыз элимди куттуктап кетмекчимин. Ошо 2019 жыл бизге, кыргыз элибизге чоң жетишкендиктер болсун, элибиздин ден соолугу чың болсун, алдыга койгон жакшы максаттарыбыздын баарын биргеликте чогуу жетебиз деген үмүтүбүз бар. Анткени биз спорт коомчулугу үчүн дагы 2019 жыл бул жакшы маанилүү жылдардын бири. 2018 жыл да бизге жакшы ийгиликтерди алып келди. Ошонун уландысы болуп 2019 дагы жакшы ийгиликтерди алып келет деген үмүтүбүз бар. Ошондуктан баарыңыздарды келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Биз дагы спорт агенттигинин келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетмекчибиз. Анда эмесе жогоруда сыйланган спортчулар кандай эмгектери менен, кандай эрдиктери үчүн сыйга тартылгандыгын алдыда сиздерге шашпай айтып беребиз.
Жыл башында эле кышкы Олимп оюндары өттү. Тагыраак токтолсок, 9 февралдан 25 февралга чейин Түштүк Кореянын Пхечхан шаарында. Кыргызстандан Тариел Жаркынбаев менен Евгений Тимофеев барган. Жаркынбаев 13 февраль күнү Таймашка чыгып, лыжа тебүү боюнча спринтердик жарышта 80 спортчунун ичинен 78 болуп келди. Ал эми Тимофеев алгач 18 февралда күч сынашып, 109 лыжачынын ичинен 63 орунду ээледи. 22 февралда өткөн Таймашта 68 атаандашын артка калтырып, Тимофеев 40 орунга ээ болуп, мыкты спортчулардын катарын түздү. Ал эми кезекте акыркы 10 жылдыкта биринчи жолу күрөш боюнча Азия биринчилиги Бишкек шаарында 27 февралдан 4 мартка чейин өттү. Ага дүйнөнүн ар тарабынан келген балбандар грек, рим, эркин жана кыз-келиндер арасындагы эркин күрөш боюнча күч сынашты. Белгилей кетсек, Азия чемпионаты буга чейин Бишкекте 2007 жылы гана өткөн. Аталган мелдеште кыргыз балбандары жалпы эсеп менен 11 медаль топтоп, командалык эсеп боюнча биринчи орунду ээлеген. Алтын байгени Акжол Махмудов менен Муслим Ивлоев тагынып жылдызы жанды. Жоломан Шаршынбеков, Урмат Аматов, Атабек Азизбеков күмүшкө ээ болушту. Азат Бейшекеев, Мурат Рамонов, Каныбек Жолчубеков, Үзүр Жусупбеков, Улукбек Жолдошбеков, Мерим Жуманазаровалар коло медаль тагынышты. Дагы бир жемиштүү ийгилик Индонезияда өткөн Азия оюндары тизмеге катталды. 18 августтан 2 сентябрга чейин Индонезиянын Жакарта жана Палембанг шаарында болгон мелдешке Кыргызстандын атынан жүздөй спортчу спорттун 26 түрү боюнча күч сынашты. Натыйжада алар Кыргызстандын байге капчыгына 20 медаль алып келишти. Анын 2 алтын, 6 күмүш, 12си коло болду. Алтын тагынгандар джиу-джитсу боюнча Төрөхан Багынбай уулу жана жеңил атлетчи Дарья Маслова болду. Күмүш байгеге ээ болгон балбандар Магомед Мусаев, Айсулу Тыныбекова, Каныбек Жолчубеков, Акжол Махмудов, джиу-джитсудан Нурсултан Алымкулов жана жеңил атлетчи Дарья Маслова 5000 метрден ээ болду. Ал эми коло медальды балбандар Мерим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Амантур Исмаилов, Үзүр Жусупбеков, оор атлетикадан Изат Артыков, джиу-джитсудан агайынелер Муртазали жана Абдурахман Хаджи Муртазалиевтер, пенчак силаттан Жолдошбек Акимканов менен Данияр Токуров, дзюдодон Артур Т менен Владимир Залоев, ал эми бокстан жалгыз Азат Үсеналиев тагынды. Дзюдо демекчи, быйыл Япондун улуттук күрөшү болгон дзюдодон кыргызстандык дзюдочулардагы бир катар ийгиликтерге жана жаңы ачылыштарга ээ болушту. 2018 жыл кыргыз дзюдосу үчүн, кыргыз дзюдо балбандары үчүн эң жемиштүү жылдардан болду десем жаңылышпайм. Бул жылы биздин дзюдо балбандарыбыз дүйнө жүзүндөгү өтүп жаткан мелдештерде байгелүү орундарды алышты. Андан тышкары Кыргызстан тарыхында, Кыргызстан дзюдо тарыхында биринчи жолу Азия оюндарында 2 коло медаль алып келдик. 19 жыл федерация үчүн дагы чоң жетишкендиктерди алып келди. Анткени биринчи жолу тарыхта Азия чемпионат, Кубок Азия өткөрүп алдык көлдө. Эми бул кубок ар жыл сайын Кыргызстанда өтүп турмакчы. Жана ошондой эле биздин балбандар 2020 жылы өтө турган Токио Олимпиадасына көп лицензия топтойт деген үмүттөбүз. Анын үстүндө иштейбиз. Буюрса биздин балбандар татыктуу Олимпиадада өзүн көрсөтөт деген пландын негизинде иштейбиз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу СТВ каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңарды Кыргыз Республикасынын Улуттук дзюдо федерациясынын президенти жана федерациянын атынан жана ошондой эле Кыргыз дзюдо үй бүлөсүнүн атынан келе жаткан 2019 жылыңар менен куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Бардыгыбызга тынчтык, бакубатчылык, чын ден соолук каалайбыз жана биздин спортсмендерге 2019 жыл жемиштүү жылдардан болсун деп тилек кылып кетебиз. Бардыгыңарды жаңы жылыңар менен.
Ошондой эле жылдын маанилүү спорттук иш-чарасы бул дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлгөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду. Белгилей кетсек, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында спорттун 37 түрү кирген. Анда жалпысынан 594 медаль топтому ойнотулган. Анын 174-ü алтын, 173-ü күмүш, 247-си коло медальдар болгон. Ага 74 өлкөдөн жана Орусиянын 12 субъектисинен 1986 спортчу катышкан. Мелдештердин жыйынтыгында Кыргызстандын спортчулары 40 алтын, 32 күмүш, 31 коло менен жалпысынан 103 байге топтоп, командалык эсепте медаль алган өлкөлөрдүн катарында биринчи орунду ээледи. Андан соң Казакстандын спортчулары 18 алтын, 24 күмүш, 34 коло топтоп экинчи орунга ээ болсо, орусиялыктар 17 алтын, 12 күмүш, 27 коло байге алып, 3-чү катарга жайгашышты. Белгилей кетсек, кийинки көчмөндөр оюндары Түркия мамлекетинде өтмөкчү. Улуттук спорт түрлөрүнө токтолсок, быйыл Көкбөрү федерациясы 20 жылдыгын белгилеп жатат. Учурда Көкбөрү Кыргызстандагы эң популярдуу улуттук спорттун түрү экендиги талашсыз. Быйыл Кыргызстандын Көкбөрү боюнча чемпионаты кайрадан негизделип, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ош шаарында өткөн мелдеште Чүй облусунун курама командасы өлкө чемпиону болду. Белгилей кетсек, өлкөдө жыл сайын клубтар аралык 3 ири мелдеш өтөт. Алар 21 март Нооруз майрамына, 9 май жеңиш күнүнө карата жана 31 август эгемендүүлүк күнүнө арналып уюштурулуп келет. Жылдын дагы бир жетишкендигине токтолсок, грек-рим күрөшү боюнча балбан Жоламан Шаршынбеков 26 октябрда Венгриянын Будапешт шаарында өткөн чоңдор арасындагы дүйнө чемпионатында күмүш байгеге ээ болду. Белгилей кетсек, 19 жаштагы Шаршынбеков дүйнө чемпионатынын финалында күрөшкөн экинчи кыргыз балбаны болду. Эскерте кетсек, буга чейин 2006 жылы Канатбек Бегалиев финалга чыгып, бирок жеңишин атаандашына уттур үйгөндөгү күмүш байгеге ээ болгон. Ошондой эле 18 сентябрда Словакияда Тырнава шаарында өткөн жаштар арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандан Эрбол Бакиров дагы алтын медальга ээ болуп келген. Ал эми кезектеги жетишкендик көптөгөн көрөрмандарыбызды дагы баягы таң калтырат жана кубандырат десем жаңылышпасмын. Октябрдын башында Аргентинанын борбору Буэнос-Айрес шаарында 3-чү жаштар олимпиадасы өттү. Анда Кыргызстандын 13 спортчусу 7 спорттун түрү боюнча ат салышып, 2 күмүш, 1 коло медаль утуп келишти. Натыйжада Кыргызстан 206 өлкөнүн ичинен 67 орунга ээленди. Сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов менен грек-рим күрөшүнүн Элмирбек Садыров күмүш байгеге ээ болушкан. Ошондой эле шпага менен жеке таймашта Хасан Баудунов фехтование боюнча коло байге тагынган. Если жизнь повернуть вспять и все опять начать сначала, я бы не стал ничего менять. Ты скажешь, у меня есть все, но мне этого мало. Я знал, что никогда не поздно. Я знал, что мир меня услышит, и даже приближаясь к звездам. Кыргызстандык волейболчулардын дагы быйыл жылдызы жанды. Алар чет мамлекеттик клубтарда дагы ойной башташты, аймактарда жаш куракка жараша лигалар ачылды. Келерки жылы курама команда Азия чемпионатына жана борбордук Азия чемпионатына дагы катышаары күтүлүүдө.
Ал эми футболчулар 2019 жылы алгачкы Ириет Азия кубогуна катышат. Мелдеш 5 январдан тарта 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирдигинде өтөт. Учурда курама команда кызуу даярданып жатканы маалым. Кыргызстандын желеги дүйнө аренасында. Ага салымын кошкон спортчулардын бири кыргызстандык мушкер айым Валентина Шевченко болду. Биринчи жолу мурдагы Совет өлкөлөрүнүн ичинен кыз келиндери арасында UFC уюмунун чемпиондук наамына ээ болгон айым Валя Шевченко болду. Спортчу 8 декабрда польшалык атаандашы Жоанна Енжейчикти утуп, UFC уюмуна эң жеңил салмактагы чемпиону болуп аталды. Кармаш UFC 231 турниринин алкагында Канаданын Торонто шаарында өткөн. Всем привет, дорогие мои друзья! Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши добрые слова перед боем. Хочу пожелать вам счастливого Нового года, чтобы все у вас сбывалось. Чон рахмат, Кыргызстан алга! Кезек ылдам өрүш алып жаткан ММА спортуна келди. Кулатуу Эр Таймаш Федерациясынын алкагындагы ВЭФ уюму эл аралык ММА Oracle сайтынын версиясы боюнча дүйнөлүк спорттук уюмдардын мыкты 50-сүнүн катарына кирди. Тагыраак айта кетсек, алар туура 37-чи орунга ээ болду. Быйыл ВЭФ көрүүчүлөргө эң мыкты беттештерди тартуулай алды. Мисалга алсак, кыргызстандык Тилек Жээнбеков менен украиналык Юрий Проценканын, Канат Келдибеков менен тажикстандык Фаридин Шамуратовтун, Барчынай Узгенбаева менен өзбекстандык Халеда Сабированын кармашы ар кимдин эсинде калды. Вообще основные планы на 2019 год это проведение турниров, это не только в Кыргызстане, но и за ее пределами. Мы сейчас на данный момент планировали в феврале, но мы передвинули на май месяц. В Японии, в Токио, я так думаю, мы проведем совместно такой турнир с японской организацией, но в основном это первый такой турнир, который мы проводим уже в Японии, можно сказать. Также мы хотим провести турнир в Корее, в Китае и в Европе. Сейчас предложение проведения турнира это в Соединенных Штатах Америки. На данный момент мы ведем переговоры. Все звезды ММА в Кыргызстане это выходцы с организации ВЭФ. Безусловно, у нас очень хорошие, сильные бойцы вообще в Азии и во всем мире, если вот так сказать можно. С Новым годом, уважаемые кыргызстанцы! Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить от имени Всемирной Федерации Кулатуу Эр Таймаш и лично от себя поздравить вас с наступившим Новым годом и пожелать каждому кыргызстанцу удачи, благополучия, чтобы в каждой семье все были здоровы и все планы, поставленные перед вами, сбылись. Также хотелось бы пожелать удачи всем нашим спортсменам, чтобы 2019 год был самым успешным и самым незабываемым для всех спортсменов, которые
поднимают гордо наш флаг на мировой арене. С Новым годом! Дагы бир эскерте кетүүчү нерсе дал ушул жогоруда айтылган ММА спортчуларына ар дайым өнөктөш көргөзүп келген. Жана ошондой эле Sport Life көрсөтүүсүнө дагы өзүнүн ыктыярдык жардамын көргөзгөн Royal Sport комплекси дагы быйыл бир катар спортчуларга жакшы жеңилдиктерди жана жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп келишти. — 2018 год для Royal Sport это был знаменательный год. Мы открыли школу плавания для детей. У нас работают тренера заслуженной Кыргызской республики. Тренировали мы детей на 3-й юношеские Олимпийские игры по водным видам спорта. У нас тренируются на базе Royal пятиборцы, сборная команда, входящая в состав Кыргызской республики команды. Также у нас на базе Royal функционирует активно Федерация спортивных мажореток и баттон-твирлинга. Это абсолютно новое направление в Кыргызстане. В Штатах оно очень раскачанное, а здесь как бы его очень мало знают. И мы прилагаем все усилия, чтобы наши юные дарования привлекались к этому виду спорта и занимались и получали от этого огромное удовольствие. Дорогие кыргызстанцы, от спортивного развлекательного комплекса Royal Sport поздравляем всех с наступающим 2019 годом. Пусть этот год принесет вам только мира, добра, успехов, побед, достижений целей и всех ваших идей, а также реализации всех планов, которые вы затеяли и не успели совершить в этом году. В следующем году обязательно успеете их. Еще раз с Новым годом! Жыл жаңырыгы номинациясына ММА жана Панкратион улуттук федерациясынын алкагында ачылган ПФЛ уюму ыйгарылат. Аталган уюмдун негизги максаты башка мелдештерге катышуу үчүн ышкыбоз мушкерлерди тандап, алуунун жаңы системасын киргизүү, спортчулардын спорттук карьерасын эл аралык, дүйнөлүк деңгээлге жеткирүү. Биздин уюм жаш болсо дагы келечекке койгон пландары көп. Анын ичинде эмки жылы дүйнөлүк аренага чыгып, Кыргызстандын ПВЛ тууралуу даңазалоо. Биздин спортчуларга ыңгайлуу шарт түзөө, алардын карьерасын бийик даражага көтөрүү. Быйыл биз ачылганыбызга аз убакыт болсо да 2 ийри мелдеш өткөрүүгө жетиштик. Эми ойлоп көргүлө. 2019-жылдын 365 күнүндө биз кандай ийгиликтерди жарата алабыз? Ошондой эле ММА жана Панкратион федерациясы буйруса Олимп оюнуна да кирип калышы каралууда. Ал тармакта да биз мамлекетибизди татыктуу көрсөтүп бере тургандай мушкерлерди даярдашыбыз керек. Ал үчүн мыкты машыктыруучулар менен келишим түзүп, спортчулардын даражасын көтөрүү үчүн чет мамлекетке да окуу, даярдашуу иштерин көрүп жатабыз. Наша федерация ММА и Панкратион входит в олимпийский состав. Ал эми өзүмдүн атыман, ММА жана Панкратион федерациясынын атынан, ошондой эле ПФЛ уюмунун атынан, жалпы кыргызстандыктарды кирип келе жаткан жаңы жылы менен куттуктаймын. Ар бир мекендешиме ден соолук, ачык асман, ынтымак, тынчтык каалайм. Жана алдыга коюлган ой максаттары иш жүзүнө ашышына тилектешмин. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Ошондой эле айта кетсек, ММА жана Панкратион федерациясынын любительдер категориясынын арасында мушташка чыгып жүргөн спортчуларды 2024-жылы өтө турган Олимп оюндарына катышуусуна алдын ала даярдоо мүмкүнчүлүгү дагы ПФЛ уюмунун мойнуна жүктөлгөн. Белгилей кетсек, мындан бир нече ай мурун, тагыраак айта кетсек, күз айларында ММА дүйнөлүк ассоциациясы менен ММА эл аралык федерациясы бирге иш алып барып башташкан. Алардын биригишинин бирден бир себептери бул спортчуларга аталган жылы ушул Олимп оюндарына жакшы мүмкүнчүлүк түзүү жана 2024-жылы боло турган Олимп оюндарына сыноо көргөзүүсүнө катышууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүү иштери күч экендигин белгилей кетишкен.
Ошентип мынакей 2018 жыл кыргыз спортчулары үчүн жана кыргыз спортчуларын сүйүүчүлөрү үчүн ушундай окуялар менен камсыз кылды. Биз ишенебиз 2019 жыл дагы кыргыз спортчуларына өтө ийгиликтүү жана жемиштүү жылдардан болот деп. Анан дагы белгилей кетсек, 2019 жыл Кыргызстандын спортунда бул өзгөчө спартакиада өткөрүү жана биздин олимпия түрү боюнча спортчулары олимпке лицензия алыш үчүн, жолдомо алыш үчүн упай топтоо менен өтөт эмеспи. Андыктан биз спортчуларыбызга ийгилик кааламакчыбыз. Ал эми көрүүчүлөрүбүзгө ар дайым Sport Life көрсөтүүсүн кое бербеңиздер. Анткени Кыргызстанда болуп жаткан спорт жаңылыктарын сиздерге өз убагында жана так маалыматтар менен тартуулап турабыз деп, мен кызматыңыздарда Жанара Эсенова болдум. Жаңы жылда көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.